Учурда өлкөдө кылмыштуулуктун алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу багытында заманбап технологиялар кеңири колдонулууда. Бул жерде сиздер көрүп турганыңыздардай эле адамды жүзүнөн таануу камералары аркылуу коомдук жайларда катталган кылмыштар ыкчам аныкталып, шектүү адамдарды табууга жана кылмыштардын тез ачылышына шарт түзүлгөн. Бул система кантип иш алып барып жатат, кылмыштар кантип катталат, алардын ачылышы кандай жол менен камсыздалып жаткандыгын азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Издөөдө жүргөн жаранчу Исанова көчөсүнөн батыш көздөй багыт алды. Ким кандай кабыл алды? Байкал, портал жети кабыл алдык. Система коомдук жайларда орнотулган камералар аркылуу жарандардын жүзүн сүрөткө тартып, жасалма интеллекттин жардамы менен аларды программага жүктөлгөн кылмышка шектүү же дайынсыз жоголгон адамдардын сүрөтү менен салыштырат. Окшоштук аныкталган учурда үн аркылуу белги берилет. Андан кийин ыкчам иш-аракеттердин алкагында тиешелүү аймактагы ички иштер органдарынын кайгыл күзөт кызматынын кызматкерлерине багыттамалар жана тапшырмалар берилип, бардык процесстер толук көзөмөлгө алынат. Кармалып, өздүгү такталган жарандар мыйзам талаптарына ылайык аймактык ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилет. Жүзү жабык болгон учурда дагы таануу мүмкүнчүлүктөрү. Система адамдын көздөрүнүн ортосундагы аралыкты, мурундун туурасын, жак сөөгүнүн формасын жана башка биометрикалык параметрлерди талдайт. Бул көрсөткүчтөр адатта 70-тен 150-гө чейин чекиттерди камтыйт. Ушул параметрлердин негизинде адам медициналык маска же көз айнек тагынган учурда да жүздү таануу системасы иштей берет. Бүгүнкү күндө коомдук коопсуздукту камсыз кылууда технологиялар негизги куралга айланды. Кандай кылмыш болбосун, кайсы жерде болбосун, жасалган мыйзам бузуу көз жаздымында калбайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык өлкө аймагында 20 миңге чейин заманбап камераларды этап менен орнотуу мерчемделүүдө. Бул аппараттар адамдын жүзүн таануу, 360 градус көрсөтүү жана башка кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Учурда Ички иштер министрлиги бардык жагдайларды эске алуу менен системанын ишин жакшыртуу, сапатын жогорулатуу жана натыйжалуулугун арттыруу боюнча анализ жүргүзүп, тиешелүү сунуштарды иштеп чыгууда.